Сигал удога балыгы суунун температурасы 2 градуска чейин төмөндөгөн учурда урук чачат. Түп куймаларында башка аймактарга салыштырмалуу суу муздак келгендиктен бул жерде аталган балык көп байырлайт. Мындан улам урук алуу иштери дал ушул түп куймаларынын жээктеринде жүрүүдө. Урач балыктын икрасына эркектиги кошулат. 5 минут турганда уже процесс бүтөт. Лаборатория бүтөт, андан тазаланып жуулат бияк. Мындай алып 5-6 саат турат, 10-15 жол жуулат. Клейин бары кетет, анан термоска салынат булар. Эң неме учурушак. Маанилүү учурушу. Энелик жана аталык балыктардан алынган уруктар атайын термобаштыктарга салынып, Тоң районундагы балык өстүрүүчү заводко жеткирилет. Ал жерде уруктар атайын бассейндерде багылып, жаз айларында чабактар көлгө кое берилет. Бир термобаштыкка 1 миллионго чейин урук батат жана ал 12 саат бою керектүү шартты сактап тура алат. Азыркы күнгө чейин 1,5 миллион сигал балыгынын уругун алып, Тоң мамлекеттик балык чарбасына инкубационный цехке жөнөттүк. Мына 31 январга чейин ушул иш уланат. Бул Ысык көлүбүздө эң көп балыктардын бири ушул Ысык көлдө сигал удога балыгы. Бул балыкты биз көп жылдан бери жыл сайын ошо департамент тарабынан өндүрүлүп кое берип турат миллиондоп. Ошол себептен ошо балык сиго балыгынын көптүгү көлдө байкалууда бүгүнкү күндө. Тоң балык өстүрүүчү заводу быйыл жаз айларында көлгө 6 миллион карп сазан, 5 миллион сигал удога жана 630 000 форель чабактарын кое берген. Азыркы тапта кийинки жазга камылга жүрүп, пландар аткарылууда. Бизге быйылкы жылы 2025 жылы сигал удога жана ысык көл форель балыктарынан план тапшырмалар берилген. Жалпы жонунан айтканда сигал удога балыгынан 10 миллион, ысык көл форель балыгынан 1 миллион 200 000 уруктарын сыгып, бүгүнкү күнү 812 000 даана урук алынып, аппараттарга салып өстүрүлүп атат. Азыркы учурда тойтка кире элекпиз, баягы жылточу мешочугу менен уже чыгып буюрса даяр болуп атат да. Балык көбөйтүү убакытты жана түмөн түйшүктү талап кылган узак процесс. Ушунча мээнет менен көбөйгөн балыктарды браконьерлер аяосуз кырып, акыркы жылдары балыктын саны кескин азайган. Абалды жөнгө салууну өлкө башчы Садыр Жапаров өзү тапшырып, облустагы туристтик экологиялык милиция браконьерлерге каршы аяосуз күрөш жүргүзүп келет. Биздин жумуш 2 сменде жүрүп атат азыркы тапта. Түнкү смен жана күндүзгү смен болот. Ошо күндүзгү сменде бизге атайын бөлүнүп берилген техника кайык менен чыгып, мында болгон эски мурунтан калып калган торлорду тазалап жыйнап атабыз. Азыркы учурда жаңы тор салган адамдар жок, буюрса тыйылып калды. Күчөтүлгөн тартип күнү түнү жүргүзүлгөн катуу көзөмөлдүн натыйжасында азыркы тапта көлгө тор салуу дээрлик токтоду. Азыркы учурдагы эң негизги коркунуч бул көл астында калган көп жылдык чирибеген синтетикалык торлор. Андыктан туристтик экологиялык милиция тарабынан дал ушул эски торлорду алып чыгуу аракеттери көрүлүп жатат. Дана Гүлалиева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык көл облусу.